Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздар дагы угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын түрмөгү аны менен мен Сезимай Жураева тааныштырам. 4 көчөгө нейтралдуу макам берилет. Президент Садыр Жапаров бүгүн жогорку кеңеште кыргыз-өзбек чек арасынын айрым участкалары боюнча мыйзам долбоорун кароого катышып сөз сүйлөдү. Өлкө башчысы өз сөзүндө жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда 4 көчө боюнча кол койгон протоколуна да токтоло кетти. Тажик тарап ар дайым 4 көчө боюнча протоколду карманат. Астанада 3 тараптуу жолугушууда тажик тарап кол койгон протоколун аткарбай келет деп бизди айыптады. Андан бери 2 жолу сүйлөштүк. Биз 4 көчөгө нейтралдуу макам бердирип жатабыз, деди президент. Президент ортодогу 2 тараптан тең бир катар үйлөр алына тургандыгын да кошумчалады. 4 көчө Баткен жана Лелек райондорунун байланыштырылган жолдо жайгашып, Тажикстандын Исфара шаары менен Ворух анклавын байланыштырган жолду кесип өтөт. Өзбекстанга көмүр экспорттоого кайрадан уруксат берилди. Кечээ 16 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров көмүр ташуунун айрым маселелери жөнүндө токтомго өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасындагы Кызылки автодорожный өткөрүү пунктунан Лелек районундагы Сүлүктүү көмүр кенинде казылып алынган көмүрдү ташып чыгууга уруксат берилсин деп белгиленет. Ошол эле учурда 2022-2023 жылдардын күз-кыш мезгилинде Баткен шаарынын калкы жана бюджеттик уюмдары үчүн көмүрдүн жетишсиздиги жана баасынын жогорулашы боюнча Сүлүктүү шаарынын мэрине жана Лелек районунун акимине жеке жоопкерчиликке жүктөлөт. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүгө кирет деп белгиленет маалыматта. Жогорку кеңеш кыргыз-өзбек чек арасы тууралуу келишимди 3 окуудан колдоду. Аталган документ 2ге бөлүнүп, пакети менен каралды. Кыргыз-өзбек чек арасынын айрым тилкелери боюнча макулдашуу долбоору 3 окууда каралып, добушка коюлду. Жыйында 2022 жылдын 3 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кемпир аба суу сактагычынын суу ресурстарынын биргелешип башкаруу жөнүндө Кыргызстандын министрлер кабинети менен Өзбекстандын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору үчүн окуудан жактырылды. Ага эл өкүлдөрүнүн 65 макул, 18 каршы деген добушун берди. Эми бул келишим президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Оштон жоголгон өспүрүмдөр Баткенден табылды. Баткен шаарында 2022 жылдын 16 ноябрынан 18 ноябрына чейин камкордук иш-чарасы жүрүп жатат. Иш-чаранын жүрүшүндө Баткен шаардык милициясы компьютердик интернет клубдарды текшерүүдө. Түндө коштоосуз жүргөн 4 мектеп окуучулары кармалып ички иштер бөлүмүнө жеткирилди. Окуучулардын ата-энелери чакыртылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң өспүрүмдөр ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Милиция кызматкерлери орто мектеп окуучуларын өз алдынча тоолорго, экскурсияларга уюштурууга, кафе, ресторандарга иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Жол коопсуздугун сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу жана өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктун эрте никеге туруунун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Иш-чаранын алкагында Ош шаарынан келген 9-класстын 4 мектеп окуучулары кармалып, ата-энелери чакырылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп өткөрүлүп берилди. Ата-энелери айтымында алар 3 күндөн бери дайынсыз болгон. Баткендин жаштары АКШда акысыз билим алуу мүмкүнчүлүгү бар. Баткен шаарынын мэри Имамназар Бурканов менен шаардык кеңештин төрагасы Алтынбек Ашыров АКШнын Кыргызстандагы элчисинин кеңешчиси Миранда Люпен менен жолугушту. Бул тууралуу мэрияда маалымдашты. Жолугушууда Миранда Люпен Баткен шаарынын орто мектептеринде эмгектенген англис тили мугалимдерин, жергиликтүү бийликте иштеген кызматкерлерди, окуучуларды, студенттерди Америка Кошмо Штаттарында атайын гранттык программалардын негизинде окууга кабыл алууга даяр экендигин билдирди. Ошондой эле билим берүү мекемелеринин англис тилин үйрөтүү боюнча атайын китеп жана керектүү окуу куралдар менен камсыздоо тууралуу айтты. Мындан тышкары студенттерге акысыз англис тили окутуу программалары тууралуу маалымат берди. Акыркы саатка алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.